Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылары. Бүгүн 24-июнь 2026 Биз буйрук Сахният Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолоо шергесинде башталган муктаждар үчүн турак жай комплексте иш кызуу жүрүп атат. Бул иш эмне десеңер, азыр бир эмес бир нече үй бүлөгө үйлөр салынып атат. Бир ай мурда фундаментин бүтүп кеткенбиз, азыр стенасына кириштик. Азыр жаңы эле туугандар, кече 500 кг цемент келди эле, азыр жаңы 2,5 тонна цемент келди. Туугандар, бизде бир күндө иш жакшы кызуу бир топ алдыга жылып, улам жылыш алдыга жылып атат. Эми биз колдон келишче мына азыр жаандын күнүн көрүп атасыңар. Күн алыс жамгыр жаап атат. Погода ар кандай болуп атат. Эми Кудай өз сактасын. Мекенибизде, өлкөбүздө ар аймактарда көрүп атасыздар, селдер болуп атат. Элибизге зыяны тийип атат. Ушул жаап аткан жамгыр дагы элибизге зыян эмес, пайдасын бере тургандагыдай бир жаандардан болсун деп баарыбыз дуба кылайлы. Бул кырсыктар чындыгында багандай тилсиз кырсыктар да, айтып келбейт. Ошондуктан урматтуу туугандар, алыстан келген бөөдө кырсыктардан бир гана дуа жана садака сактайт. Ошон үчүн дайым сиздер кимдир бирөөнүн, муктаждардын дуасын алып, ата эне бир туугандардын дуасын алып жана садака берип жүрүңүздөр деп мен сиздерге айтып кете элем. Урматтуу туугандар, караңыздар, бүгүнкү жумуш мына кадимкидей кирпичтин кыналып чыкканын караңыздарчы. Сонун болуп иш кетип атат. Аркасынан дуал башталды. Ошол мына Кытай заводунан салынган кыштар, урматтуу туугандар, кадимкидей мына подрашкадай урулуп атат. Ал эми бул жерде эки заводдун кышы келген. Усталар дагы таң калып суроо бергендегидей, эми бирөө жардам берейин деп бир КАМАЗ кирпичин алып келип берип атса, жок, бизге мындай кыш керек дей албайт экенсиң да. Кыскасы туугандар, бизде кече күндөн бери мен видеолор менен сиздерге отчет берип атам. Кече биз 4-5 видео чыгардык да. Мен улам сиздерге кайрылып жардам сурап кайрылсам, туугандар, ошол 4-5 видеодон бүгүн азыр кечки саат 7ге чейин бир суткада болгону М-банка 3100 сом, Сбербанка 1100 рубль каражат салыныптыр да туугандар. Жалпысынан 4000 сом. Бул 4000 сом менен стройка кылыш кыйын. Бирок кантсе да аракетти кыла беребиз. Кудай калса, Алла таалам бир күнү болсо бир күнү ал кулум дейт. Мына усталардын материалы задержка болбой, материал болуп турса эле иш токтобой кете берет эле. Биз эми аракетти жасай беребиз. Кече күнү туугандар, биз материалдардын, алып келген материалдардын бардыгынын чектери турат мынакей. Мен эмне материалдар десеңиздер, эми бир ар бирине токтолсок жакшы болот. Бирок азыр мына алып келген цементибиз 50 мешок цемент 18750 сом, эмес жол киреси менен 19550 сом бүгүнкү келген материал. Ал эми туугандар, кече биз усталарга продукта 8000 сомдук продукт алып келдик. Кече күнү усталарга 2,5 сом обети болгон экен. Андан сырткары туугандар, жолдо келатып усталарга ошол жанагындай термос жана башка тифаль бир нерсе алганыбыз 1800 сом болгон экен. Жалпысынан усталарга кече биз 12000 сом каражат сарптадык. Мындан сырткары туугандар, биз материалга кече биз 500 кг цемент, монол арабаны сатып алдык, бочка сатып келдик, сетка мык сатып келдик, зым жана башка. Кыскасы, дуалдын башталышына ушул жерге биз материал алып келдик. Жалпысы материалдарыбыз 21500 сомдук каражат болуптур. Ал эми 21500гө ошол усталардын жана продукта жана башкасына кеткен каражатты кошсоңуздар, 33-34 миң сом кече биз ушул ишке башталышына жараттык. Эми бул туугандар, кайсыл каражат, кайда каражат дешиңиздер мүмкүн. Мен бир атын атаса кутусун сүйнөт дейт. Мен бир кыскача токтоло кетейин. Эми бул жамгыр жаап атса деле, кандай болуп атса делечи. Ошол Мундузгүл деген эжебиз өткөндө 1000 доллар каражатын берген. 1000 доллардын биз эмне үчүн 1000 доллар дароо салды? Биз монол кирпичке мен Кытайлар заводунан 8000 кыш алып келип чүргөндө, эсиңиздерде 15000 сом жетпей калды. Мен карыз болуп, эми болсо дагы 2 КАМАЗ 8000 болот экен, карыз болуп болсо дагы деп 15000 сом карыз болуп кирпич чүргөнбүз. Мына ошол элге кайрылып, урматтуу туугандар, мен 15000 карыз болуп калдым. Кудай калса, мындай эле 1-2 күндө даярдап беребиз деп кетер замат ошол Мундузгүл эжекебиз 1000 доллар каражат салып, анын 60000 сом ушул жерге жарат деген. Ошол 60000 сомдон 15000 сом кирпичке кетти. Ал эми 45000 сом калып атабы? Андан сырткары Давран досубуздун 30000 сом каражаты бар эле. 75000би? Мындан сырткары туугандар, мен эми мына жерде бир аттарын кыскача токтолуп кетким келип турат да. Өтө жакшы инсандар, аябай жакшы колдоп беришкен. Так. Давранбек жоро, Азамат жоробуз, Марлен, Жыргалбек, Жыпаргүл, Сыргайым, Эрик, Өмүрбек, Алмазбек, Салима, Аскарбек, Кутманбек, Назик, Чыңгызбек, Толкун, Жылдызкан, Мыктыбек, Өмүркан, Чолпон, Үпөл. Мына ушулар 500 000 сом каражаттардан салып, биз фундамент бүткөндөн бери мына ушул каражаттарын жардам берип, урматтуу туугандар,
Бинюр деген, Дивинар деген, Жакыпжан деген, мына ушундай Бакытбек деген, кыскасы булардын баардыгына мен токтолом ар бирине. Белгисиз бир туугандарыбыз атын айтпай салгандар болгон. Мына ошол сиздердин аманатыңыздарга туугандар. Биринчи муну кыштар заготовка болду. Бул бир КАМАЗ кирпичти гана бекер келди, калганы биз каражатка сатып келдик. Мына ушул каражаттар сиздердин аманатыңыздар менен болуп атат. Ушул эми туугандар, эмне дейм, жумуш болуп атат, иш жүрүп атат. Так кыштарыбызды көрүп атасыздар кандай кетип атканын. Эртең жаан токтогондо мен сиздерге толук алып берем, кандай иш болуп атат, канчалык деңгээлде болуп атат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул жакшылыктарга сиздер дагы Аллах таалам баарыңыздарды себепкер кылган болсун. Тынччылыктарда көрүшүп жүрөлү. Биз ушул жаан менен жарыша, кыскасы быйыл ушуну аракет кылып бүтүрүп муктаждарга тапшырыш керек да туугандар. Эми мунулардын айнектери аркасынан болуп атат. Эмнеге дешиңиздер мүмкүн? Бул жерде баягындай коридорчо эмелери бар. Бир күн ачылганда да биз кенен токтолобуз туугандар. Кудай калса ушул видеолорду жок дегенде башкалар менен бөлүшүп бериңиз да. Урматтуу туугандар, мына ушундай азыр жаан жаап келди, көрүп атасыздар. Эми бизде мен мына кыштын урулуп атканын аябай таң калып атам да, карагачы. Кадимки подрашивка урулгандагыдай өтө тегиз чыгып атат мынакей. Могул кыш аябай жакшы кыш экен да. Баягы Кытайлар жаңарык айылында Кытайлар завод салган кыш эми кирпичтен. Анан буну мынакей бир тарабына, ичине, сыртына ушундай кылдарды тартып алып, кыш өтө түптүз кыналы урулуп атат туугандар, өтө тегиз. Бул жагы болсо ушул санузели болот мынакей. Азыр биринчи ушу аркаларын көтөрүп атышат да. Ал эми бул жагына жана берки экинчи кирпич заводдун кыштары мына аркасынан урулуп келип атат, көрүп атасыздар. Кыскасы мына ушундагыдай иш кетип атат. Бул жерде эки заводдун кышы кетип атат да. Ошол эми туугандар, бул жерде нол жагы ушу бир кабат, эки кабат болот. Кудай калса бул жерде намазкана, ушул жерде жашоочуларга швейный цех чакан, анан муктаждар жашоочу турак жай, үйдө бүт ичинде ысык суу, муздак суу, условия аркасында баня жана башка бунун баардыгы болот. Кудай калса быйыл буну бүтүрүп тапшырып алабыз деген жакшы үмүт ниетибиз бар. Ушул жаандардагы бир берекелүү жаандардан болсун. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, аманчылыкта көрүшкөнчө.